Саламатсыздарбы көрөрмандар, сиздердин назарыңыздарда кайрадан трибуна программасында түз эфирде жолугушуп жатабыз. Биз буга чейинки чыгарылышта Ош облусунун Кара Суу жана Ноокат шаарларынын кала башчыларын чакырып, эки шаарда кандай өнүгүү болуп жатат, кандай көйгөйлөр бар, кандай маселелерди аткаруу тийиш деген суроолорго жооп алганбыз. Бүгүн болсо биздин студиябызга Өзгөн шаарынын мэри келген Дамир Моңолдоров. Кош келдиңиз. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүнкү программада Өзгөн шаарынын өнүгүү деңгээли, тагыраак айтканда, Өзгөн шаарынын көйгөйлөрүн чечүүдө, өнүктүрүү боюнча кандай пландар бар, учурда кандай жумуштар аткарылып жатат жана кандай жумуштар аткарылышы керек деген суроолорго жооп алабыз. Ошондой эле, эгер сиз Өзгөн шаарынын тургуну болуп же Өзгөн шаары боюнча кандайдыр бир суроо сунушуңуз болсо, анда биздин WhatsApp номерге жазып калтырсаңыз болот. Биздин WhatsApp номер экранда жазылып турат. Эскерте кетели, биз чалуу, видео, аудио чалууларга эч кандай жооп бере албайбыз, шарт жок. Ошондуктан өзүңүздүн суроо сунушуңузду биз бир гана WhatsApp номерге жазып калтырыңыз дейли, жана биз сиздин суроо сунушуңузга сөзсүз эфирдин жүрүшүндө жооп алып берүүгө даярбыз. Анда эмесе эфирибизди баштай берсек, Дамир мырза, кош келдиңиз. Негизи Өзгөн шаарына сиздин ротация жолу менен келгениңизге жылдан ашты, бир жарым жыл болуп калды тегереги. Анда сиз ошол бир жарым жылдын ичинде Өзгөн шаарын кенен эле таанып билип бүттүңүз, кандай артыкчылык бар, эмне минус бар дегендейчи. Сиз келгенден бери, мисалы, жалпы маалымат берип өтүңүз, Өзгөн кайсыл жагынан өнүгүүсү керек же өнүгүп жатат, жана алдыда эмне жалпысын алганда жумуштар аткарылышы керек, жана мындай азыр Өзгөн шаары өнүгүү үчүн кандай баскычта турат? Кайсыл баскычта? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү эфирдин көрөрмандары. Эми Өзгөн шаарына жогоруда алып баруучу айтып аткычы, ушу биз ротация жолу менен келгенибизге бир жарым жылдын жүзү болду. Анан Өзгөн шаарындагы өзгөчөлүктөр, бүгүнкү жүрүп аткан өнүгүү процесстер, биздин аракеттер, мэрия тарабынан, коомчулук тарабынан кылып аткан иштер жөнүндө азын оолак бөлүшө кетейин. Эми жалпыга маалым болуш үчүн алгач мен ушу Өзгөн шаарынын жалпы элинин саны 65 миңге жакын. Анан улут өзгөчөлүгү боюнча ушу 92% бизде ушу өзбек туугандар, анан 8% ар кошкон эл. Ошо квадраттык площадь менен алып айтсак, ошо 1080 квадраттык площадьта жайгашкан. То есть ошол 65 миң эл калк өтө мындай тыгыз жайгашкан. Ал жердин мындай бир горизонтально өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү жок да. Ошон үчүн түркө бир бийик өйдө карай көп кабаттуу түрдө өнүгүш керек да. Анын бюджет жөнүндө айта турган болсок, эми биз келгендеги кабыл алган бюджет 115 миллион менен пландаштырылган болчу. Биз мен ушул бир апрелде келдим. Анан 22 жылды биз жаап атканда аткаруусу 169 миллион менен жаптык. 23 жылды болсо биз 139 миллион менен план бекиттик эле. Эми оюбузда ушул жылдын аягына чейин бир мүмкүнчүлүктөр бар, аны кийинирээк дагы токтолуп айтат болушум керек. Бир ошо 180 миллион 200га жакын чамалап барып жабабыз деген ашыгы менен оюбуз бар. Ооба. Анан эми негизинен өнөр жай ишканалардан бир келем токуучу завод ошо мен келгенден кийин бир инвестиция тартып келип ачтык. Ал кичирээк көлөмдө иш алып барып атат. Андан сырткары бир 20га жакын жаңы ишканалар, ар кайсы негизинен кызмат көрсөтүү боюнча ачылган ишканалар иштеп атат. Жаңы ачылгандардан. А так бир 200ге жакын ошол ишкерлик менен алектенгендер. Анан ошол 1600 киши ошол бизде жанагы соода сатык маселелеринде иш кылышат. 8 мектеп бар. Мен келгенде ушу 7 садик
бала бакча эле азыр бирди ачтык, дагы бирөөнү ачалы деген үстүндө туруп атабыз. Президенттин акыркы жарлыгына ылайык ушул мына жеке менчик садиктер ошо үйлөрүн берген ошондой нерселерди пайдаланып аренда катары оформить этип ушул же болбосо ушул азыркы мамлекеттик анан жеке ишкерлик деген закондун негизине ылайыкташтырып ачалы деген дагы бир садик бала бакчаны күтүлүүдө. Мына ушундай маселелер. Анан эми ушул жерден суроо, негизи айтып атпайсызбы, Өзгөн шаарында калк жыш жайгашкан депчи, анан бул жерде мындай ген план, башкы план дагы өзүнчө маселе экен да, мындай шаар өнүгүүсү же кошумча бир баягы жумуш орундарын камсыздоо үчүн, ишкана мекемелер ачылыш үчүн дагы бул жерде сиздердин аймак өзүнчө бир маселе болуп жатат. Анан сизде ошол башкы планда өзгөртүү киргизүү же өнүктүрүү боюнча өзүнчө пландарыңыз барбы? Же кандай ошол аймакты эсепке алганда? Албетте, мына ген план деп калдыңыз. Негизинен эми ар бир ушул эл жайгашкан мындай бир населенный пункттун өнүгүү планы ошо сиз айтып аткан ген пландан башталыш керек да. Анан ушул жагдайда ушу бир жыл ушул маселени өкмөттүн алдына коюп жүрүп, өкмөттүн алдында курулуш куруу архитектура агенттиги деген бар. Мына ушул дирекция агенттик негизинен ушул ген планды ишке ашыруу, мамлекеттен каржы бөлүү маселесин чечет. Ушул жерде ошо байма-бай кайрылып аткан натыйжасында бизге 13,5 миллион акча бөлүп берип, мына учурда бүгүнкү күндө ушу 1 ай болду. Келишим ошо Кыргыз курулуш куруу агенттигинин алдында Илим Изилдөө архитектура институту бар. Ошол жерден келишим түзүп, азыр ошо Өзгөн шаарынын ген планын иштеп чыгуун мына жаңы колго алып баштап атабыз да. Анан сиз айткандай ошо буга чейин ошо мен келгендеги биринчи мен өзүм дагы ошо турмуш жолумда ошол курулуш куруу долбоорлоо Илим Изилдөө институтунда 3 жыл иштегенмин. Ошол проект долбоорлоо иштерин жакшы түшүнөт элемин да. Анан биринчи ишимди ушул нерселерден баштап, ушул Өзгөнгө жакын жайгашкан мүмкүнчүлүк, Өзгөндүн өнүгүү шартын андан ары жылдыруу максатында бир спутник шаарчасы деп, Кара Дарыянын жээгинде ошол жерде бир 350 гектар жер сайдын нугу бар. Ошо сайдын нугуна шаарчаны долбоорлогонбуз. Ал деген сөз эми эмне деген сөз? Ал бүгүнкү күндө Өзгөн шаары боюнча 6200 жаран очередте ошол биякта чек деп айтат экен, ошо жер алуу боюнча. Ошондой арыз менен кайра официалдуу каттоодо турат. Ал деген сөз 25-30 миң киши ушул курулуш жеке менчик үйгө муктаж дегендикти билдирет. Анан ошондон баштап биз ошол шаарчаны долбоорлогонмун. Ал жерде бардык бүгүнкү күнгө ылайык мына мамлекет өкмөт айтылып аткан асман шаарчасы деп көп айтылып калып атпайбы? Ошого окшош, бирок бул кичи шаарча болот. Бул ошол бүт баарын технико-экономикалык негиздемелерин, эскиздик планын, андан кийин даже ошол инвестиция тартуу жолдоруна чейин негиздемелерди, кортундуларды даярдап койгонбуз. Азыр ушул маселебиз ушул жер только бизге Өзгөн шаарына карабагандыктан ушу баштуу айыл өкмөтүнүн территориясында жайгашкан шаарча. Аны биз алардын өзлөрү менен ошо кеңешинде макулдашып, бизди мындай бир үмүттөндүрүп аткан нерсе, ошо мына АТР жүрө турган болсо, биз кошулуу мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Бирок ал сунуш түшпөй калды. Эми алардын кеңеши менен макулдашып, ошол жерге макулдук алсак, негизинен ал шаарча курулса, ал жерден түшкөн
финансы нерселердин баары баштуу айыл өкмөтүнө болот. А бирок ошо өзгөнүн тегерегиндеги жашаган элдердин экономикасын ошол муктаждыкты, үйгө болгон муктаждыкты чечүүнүн мүмкүнчүлүгү, иш кызмат абалы, базар, маданий, эс алуу жайлар бүт баары ошол жерде пландаштырылган да. Бул келечектин нерсеси. Бул кичи шаарча, бул кичи шаарча жөнүндө айттым. Андан сырткары өзгөндүн өзүнүн ичинде дагы ошо азыр эки жерде көп кабаттуу үйдү ошо айтайын дегеним баштадык. Мындай өзгөн буюрса биз кантип элестетсек болот деп да, ошо болжолду кандай болуп өзгөрөт деген. Эки ошо борборунда көп кабаттуу үйлөр жайгашкан жерден биз эки участокты бөлүп, бирөөнү уже конкурстан өткөрүп бердик. Ал жерде 60 квартиралуу 6 кабаттуу үй курулуп башталды. Ошонун катловинасын уже бетон иштери куюлуп бүтүлүп атат. Экинчисин болсо мына эртең жакында баштоордун алдында. То есть ошол элдин үйгө болгон муктаждыгын ошондой жолдор менен чечпесек башка жолдор жок. Себеби биздин ушул туугандар отурукташкан үйлөрдө 3-төн 4-төн семья жашап атат да. Алардын 3-төн 4-төн баласын эсептетсеңер, элестеткиле ушу 4 сотук, 5 сотук жерде ушул үй деген өтө аябай оор маселе өзгөн үчүн. Мына ушунун чечүүсүнүн үстүндө мындай көбүрөөк иш алып барышыбыз керек да. Ооба, демек өзгөн шаарында биринчи кезекте турак жай маселеси, ал үчүн жер тилке маселеси өз кезегинде кезекте турган жарандардын саны көп, миңдеген. Анан ошол эле учурда экинчи биз макул турак жайды чечтик, андан кийинкиси бизге эмне керек? Суу, ошол эле канализация, электр жагы деген сыяктуу. Анан ошол негизи өзгөн шаарында баягы жарандардын көптөн күткөн, баягы көптөн бери көйгөй болуп келген таза суу менен канализация маселеси боюнча атайын долбоор иштеп жаткан айтылганда, азыр жумуш кайсыл этапка келди же кандай жүрүп жатат? Жакшы суроо берип атасыз. Жогорудагы айтылган өнүгүү, ошол ген план, ошол мындай вертикалына дейликпи, бийик өсө турган шартка төлкө ушул эң биринчи көрсөткүч бул канализация менен таза суу. Анан ушул таза суу маселеси, канализация сиз айткан долбоор ушул 7 жыл мурун башталган экен. Ушу 15-жылдары башталган. Анан эмнегедир белгисиз себептер менен белгилүү да себептери бар. Бул ТО иштеш үчүн эле 1-2 жылдай убакыт коротушкан. Анан акча бөлүү маселесинде дагы 1-3 жылга жакын аны кабыл алып албай, кайра киргизип, кайра чыгып атып, ратификация маселеси жогорку кеңештен өтөт да, өкмөттүн сунушу менен. Өкмөт ушуну кайра сунуштап, ал өтпөй келген. Андан кийин өткөрүп баарын чечип алгандан кийин ковид маселеси дагы 1-2 жыл, 3 жылды мындай жеп койгон жок. Андан кийин дагы ушул ар кандай бюрократиялык жолдор менен ушул токтоп турган экен. Мен келгенде ушул маселе курч экенин сезип, жаңыдан ушул кыймыл кетип атыптыр. Анан президенттин өлкө башчысы Садыр Нуркожо Жапаровдун дагы тапшырмасы негизинен өзгөндө биринчи маселе болуп, ушул таза суу маселесин чечүү тапшырмасы бар болчу өкмөттөн. Анан кийин ушуну колго алдык. Эми иштетип баштадык. Баштап бул маселенин биринчи акча маселесин чечүү болду да. Акчасы ошо ЭБРР менен каралган экен. Проект долбоордун эки бир чоң компания утуп алган. Бирөө ушул турбопровод менен канализация, суунуку менен канализацияны жаткызуу боюнча түрк компаниясы Арикан деген компания утуп алган. Бул 5,5 миллион евронун тегерегиндеги иш. Андан кийин канализация маселесин ушул чех компаниясы Ханза деген компания утуп алган. Долбоор өзү 4 компоненттен турат. 4кө бөлүнгөн да. Биринчиси ушул жалпы ушул таза суу ишканасын жаңы бүгүнкү заманбап техника менен камсыз кылуу. Ал жерде бир 8ге жакын техника алынган, экскаватор,
чоң жүк ташуучу машина, андан кийин ошол обслуживать эткен ар кандай машинелер, ас машина деп коет, ушундай техникалар алынган. Бул уже бүткөн иш. Бүтүрдүк. Биринчи этабы бүттү. Биринчи этабы бүттү. Экинчи этабы болсо ошол сууларды сордуруу жерден бир 6 жерден суу сордура турган насостук станциялар бар. Ошонун оборудованиясы, жабдуусу, насосу, алардын автоматтык бөлүктөрү, ушунун баарын бүгүнкү күндө заманбап оборудованиялар коюлуп, бу дагы бүттү. Үчүнчүсү ушул таза суу жанакы биз айтып аткан трубопроводдорду жаткыруу. Анын 71 километр жаткыза турган болсок, ошонун ичинен 30 километри канализацияныкы, 41 километри таза суунуку. Бүгүнкү күндө бул иш кайсы деңгээлге жетти? Бүгүнкү күндө биз бир 70%ге жетип калдык. 70% ушуну жаткызып бүттүк. Анан ушул иштин жүрүшүндө дагы бир проблема чыкты. Өзгөн бул өзү негизи тарыхый шаар. Ушул Карахани доорунан бери келаткан тарыхы аябай мындай кеңири. Ушул Орто Азиянын ушул бөлүгүндөгү бирден бир өткөн кылымдагы борборлор болуп жүргөн шаар да. Анан ушул жактан алганда биздин ушул закондорго ылайык, анан үстүнө биз ЮНЕСКОнун да мүчөсүбүз. Анда эмесе биз эфирди уланта кетели, жана сиздин сөзүңүз толук аякталбай калды. Ошол таза суу жана канализация маселеси долбоор боюнча жумуштар аткарылып жатат, бирок ортодо бир маселе бар экенин айтып жаткансыз. Ал эмне болгон көйгөй? Көйгөй эми жанакы азыр бүгүнкү күндө ошол борбордук бөлүктө биздин ошо суу өтө турчу трассада казуу иштери, археологиялык казуу иштери жүрүп атат. Бул маселе ошол долбоордун башында ТОСу деп коет, техника экономикалык негиздемеси иштелип чыгып атканда бул маселе жасалбай калган экен да. Анан ушул эл аралык финансы институт болгондуктан ошол маселени көтөрүп чыгышып, анан ага биз ошол археологиялык коштомо ишин кошуш керек болуп, ага биз анын шарттарын түшүнүп, анан тендерге жарыялап, ошо Орто Азия боюнча бул археологиялык коштоону только ушул Өзбекстандагы Митсай деген компания жасайт экен да. Аларга атайын лицензиясы бар керек экен да. Анан ошолор менен келишим түзүп, алар азыр ошол казуу иштерин бир 4000 квадрат жерде жүргүзүш керек. Андан сырткары бир 500 мындай бир шурповать этет деп коет, ылдый казуу иштери 2 метр, анан ылдый жагы 4-5 метрге чейин тереңдикте казып жана изилдөө иштерин жүргүзүш керек да. Андан кийин анан бизге уруксаат бериш керек да. Мына ушул иштер менен кичине азыр кармалып, биз ушул ноябрь, декабрда бүтөбүз деген маселебизге чыга албай, эми бул маселе кийинки жазга чейинкиге жылып атат. Алар ушул жанакы тарыхый эстеликтерди изилдөө маселесин коштоп жасаса, биз параллельно иш алып баруу менен макулдаштык. Азыр бул иш дагы кете баштады. Анан бул негизден баягы каржылык долбоор менен аткарылып жаткан жумуштар да, таза суу, мисалы канализация маселесичи. Анан ошол жумуш башталбай атып эле буга чейин 3-4 жыл мурун насыянын пайызы төлөнүп келгени айтылып атат да, бизге жеткен маалымат боюнча. Эмне себептен жумуш кеч башталып калган? Мисалы насыянын пайызы төлөнүп эле, бирок жумуш убагында башталбай калган. Сизде маалымат бар да? Туура, түшүндүк. Ошол да мынакей иш негизинен өкмөт тараптан бул маселелердин баары жолго коюлуп, анан бирок аны иштеткенге ошол ишкана менен келишимге чыгыш керек. Ал жүрүшү боюнча бир мындандай бир сүйлөшүүлөр болуш керек. Анан бир жоопкерчиликтерди алыш керек, кол коюш керек, акча маселелерин чечиш керек. Ушундай иштер болот да. Ушул маселелер эмнегедир чоюлуп келген да, түшүнүксүз, белгисиз себептерден. Бул маселени ошо биз келгенден баштап эле кыймылдадык да. Биринчи траншты мисалы үчүн биз июнда алдык. Ошо майдын аягында июнда алдык акча каражат маселесин. Андан кийин силет кайра эле ошол маселени көтөрүп тездетип
6 бригададан коюп, мына койдук дагы акча бергиле деп атып, ушундай темпти күчөтүп, бир тобун ушул күнгө жеткирдик да. Бирок бизде дагы бир көйгөй маселе бар, мына саркынды сууну чыпкалоочу жайды куруу боюнча. Ал боюнча биздин ушул жергиликтүү экология жаратылыш министрлиги тарабынан мындай бир сүйлөшүүлөрүбүз дагы чоюлуп келди да. Бул долбоорду ошо чех компаниясы утуп алган деп атпайбызбы? Ал долбоор иштелип, анан только ал долбоордун шарттары биздин жанагы экологиялык нормативдик нормалардын сакталышына кээ бир мындай бир келишпестиктер болуп калган да. Анан эми ушул келишпестиктерди дагы жоюш керек да. Бүгүнкү күндө ушул Уна көчө мен ушу Бишкекте болгондо ошол аталган министрлик менен түзмө-түз 3-4 ирет байланышып атабыз. Болбосо бул жергиликтүү экологиянын кызматкерлери менен дагы бир нече ирет талкуулардан кийин ошо азыр министрликтин деңгээлинде чыктык. Акыркы ушул долбоорду биз сунушталып аткан 3 бир мындай сунуштамасын алардын астына коюп, талкуу болуп, ушу акыркы жолу гана конструктивдүү бир макулдашууларга чыктык. Эмне себептен? Себеби ошол саркынды сууну кура турган жерибиздин жанында эле тиги Кара дарыя өтөт. Ал Кара дарыя барып тиги суу сактагычка куят. Ал суу сактагыч болсо Өзбекстанга, Кемпирабад суусу Өзбекстанга топтоп берет да. Бул деген сөз трансграничный суу деген сөз да. Ал жанагы саркынды сууну тазалап чыпкалагандын бир нормалары бар да, эрежелери бар. Ошол эрежелерге ошо чыгыш үчүн биздин жанагы эки өлкөнүн ортосунда макулдашуу нормалары да мындай жогорку чектерди коюп койгон. Биздин мына утуп алган Ханза ишканасы тиги чехтер, подрядчиктерибиз. Аларда болсо ал нормативдер кичине ушул ылыйраак болгон көрсөткүчтөрү. Биз азыр эми ошолорду жоюунун үстүндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Долбоорлор акыркы макулдашууга чыктык. Экология министрлиги да бизди колдоп беришти мына акыркы сүйлөшүүлөрдө. Анын технологиясы кандай болуш керек, кандай мындай көрсөткүчтөргө чыгабыз, кандай курабыз дегенди негизинен сүйлөштүк. Долбоор болсо ушул дагы бир 10 күндөн кийин кайра бир переговорлор, сүйлөшүүлөр күтүлүүдө. Ушул сүйлөшүүлөрдөн кийин биз алар менен ушул бир пикирге келишип, анын курулушундагы ушул кыш менен баштайбыз деген ниетте турат. Ошондо кийинки жылы буюрса Өзгөн шаарында эң негизги көйгөй деген таза суу жана канализация маселеси буюрса чечилип калат дейли. Буюрса. Анан биз эфирде ошол пландаштырганда элдердин дагы өздөрүнүн суроолору болгон. Анан негизги көйгөй ошол жанагы эле таза суу. Негизи Өзгөн шаарында күндүзү таза суу көп өчүрүлөт депчи. Эмне үчүн мындай чектөө бар деп суроо келген. Негизи мындай атайын саат менен чыгарылабы же эмне үчүн азыркы учурда Өзгөндө таза суу тартыш болуп жатат деген суроолор жолдошкон да. Жок, ал жана курулуштун жүрүшү буга көп деле кедерги болуп аткан жери жок. Кедерги болуп аткан совсем башка маселе. Ошол 50 жылга жакын курулган, мурунку курулган трубопроводдор айталык. Ал ошол ал убактагы технология боюнча аз бизден трубопроводдор менен суу келчү. Ал болсо бүгүнкү күндө жешилип жүрүп отуруп кагаздай болуп калды да. Анан кичине давление берсең жарылып атат. Аны кайра жасап, кайра бүтөп, кайра жасап, кайра бүтөп, анан аны сууну агызып коюп жасай албайсың да. Сөзсүз түрдө өчүрүү маселеси келет. Анан жайкы маселеде аптап ысык болгондугуна байланыштуу биздин жарандар дагы аны мындай бир ошол сугат маселесине дагы пайдаланып атышат да. Ошол себеп менен жанагындай маселелер болду. Эми буюрса биз азыр уже трубопроводдорду жаткызган жерлерде элдерди параллельно подключениясын кылып атабыз. Уже пайдаланып баштагыла деп атабыз да. Себеби бир жагынан кура берели, экинчи жагынан эл пайдаланып, ал кийин бир проблемалар чыкпай, азыр чыкса биз сразу аны ошол курулуш компаниясы менен ишти алып барганга сразу маселени чечкенге мүмкүнчүлүк болот да. Ошону биз
мына 1 айдан бери ушул ишти кошо баштадык. Мына трубопроводду жаткыздык, анын подключениясын сразу тиги элдерге суу берүү маселесин карап атабыз. Ошол боюнча аракеттер жүрүп жатат. Анан саламатсыздарбы дейт WhatsApp номерге келген сурообуз. Менин суроом жолдор өтө тар, бузулуп кеткен, качан оңдолот деп. Ушул эле жол маселеси боюнча биздин дагы бир көрөрманыбыз жол маселесин сизге жеткирген. Негизи ошол өзгөндөгү жол маселесин качан чечесиңер деп. Туура айтып атат биздин жарандарыбыз. Ушул дагы ушул нерсеге байланыштуу болуп калды. Жана жогоруда мен айттым, ушул жанакы археологиялык кошулуу сопровождениясы бар. Алар келип биздин ушул дагы бир артерия болгон бир көчөбүздү жапканга туура келди, жанагы казуу иштерине байланышып. Анан ал нагрузканын баары тиги чоң көчөгө чыкты. Чоң көчөдөн биз мисалы үчүн чоң салмактагы автоунааларды башка көчөгө бурдук. Ал жакта дагы биздин жолдор калыңдыгы бир катары болуп, тияк негизги жолдордо 2 катарда, тиякта 1 катар. Аягыбыз дагы уже жанагы чоң 40, 50, 60 тонналык машинелер жүргөндө жолдорубузду дагы жоготконго мажбур болуп атабыз. Экинчиси эң чоң маселе көйгөй ошо элдер үчүн жанагы тыгындар болуп атат. Машиненин тыгындары болуп атат. Потому что 2 көчөдөн өтүп аткан машина 1 көчөдөн өтүп катса ушундай жаралып атат да. Кырдаал ушундай. Кырдаал ушундай. Анан саламатсызбы? Эми чыдай тургула деп айтат элем. Сабырдуулукка гана чакырабыз, Жарандарыбыз кичине ушу бул кийинки жылдын ушул негизинен мына жазгы айлары менен жайга жеткизбей ушул маселеден чыгабыз деген үмүттөбүз. Биздин баягы азыр аябай көп суроолор келип жатат. Ошондуктан мен ойлойм, Өзгөн шаарынын тургундары бул эфирде мындай көп эле тургундар көрүп жатат. Анан эфирден азыр демек пайдаланып айтып өтөт экенбиз. Өзгөн шаарынын мэри айтып жатат. Буюрса сиздер айтып жаткан ошол эле жол маселеси, унаа тыгындары, таза суу маселеси, канча жылдан бери канализация деп келдиңиздер, канализация маселеси буюрса 2024-жылы жаз айларында чечилип калат дейли. Биз трубопроводду жаткырып бүтөбүз. Анан аркы жайдын чилдесине барып канализациясын бүтүрсөк, буюрса анан ушуну мындай бир тапшырып алсак, ийгиликке салтанаттуу түрдө жетип алсак, анан кийин бул маселелердин баары артта калат деп ойлойм. Анан бизде кезекте көрөрманыбыз суроо жолдогон. Саламатсыздарбы дейт. Өзгөн шаар чакан өзү дейт. Анан көп кабаттуу үйлөр түшө турган болсо, базардын орду дагы каралдыбы деп. Бул эми баягы башкы план боюнча биздин көрөрманыбыз суроо берип жатат. Жана көп кабаттуу үй дебедиңиз. Анан негизи эле ошол кайсыл мэр Өзгөн шаарына кала башчылыкка дайындалса дагы ошол баягы башаламан эле базарды иретке келтире албай убара болот да. Анан сиздин ошол тушуңузда биз буюрса иретке келген базарды же жол боюндагы соодагерлердин бир өзүнчө бир жайга отурганын көрүп калабызбы деги эле ушул көйгөйдү сиз кантип чечип берейин деп атасыз? Сурооңуз жакшы болду. Жарым-жартылай биз чечтик. Толук чечкенге мүмкүнчүлүк, убакыт керек. Жарым-жартылай дегеним ошол мага чейин ошол жер жалпы жашоочулар жакшы билет. Ошол эки жана мунаранын маңдайында өзүнчө базар болуп кеткен. Бул базардын баарын 30га жакты күркөлөрдүн баарын көчүрүп, дыйкан базарды биз автобазага көчүрүп, ал жактын условиясын жасап, иретин келтирип, анан бер жактын баарын ал жакка көчүрдүк. Ошону менен азыркы базардын маңдайы ачылып калды. Айрым эле бир биздин жарандар кичине мыйзамсыз соода иштерине чыгат. Бул боюнча биз мекеме ишканаларды, милиция кызматкерлерин күндө жүрүштөөгө чыгарып, ошолорду баягы тыгын, башка маселелерди кылбаганга иш аракет кылып келебиз бүгүнкү күндө дагы. Анан эң негизгиси ошол базардын тегерегиндеги жанакы мындай бир зданиялардын кебете кечпирин, фасаддык, архитектуралык мындай бир облигин жакшыртуу маселесинде дагы архитектурага катуу талаптарды коюп, алар иш алып барып атат. Бүгүнкү күндө ошол жанакы ак таш бар го, биздин өзүбүздөн чыгып аткан. Ошол таш менен ошолордун бетин мындай бир тарыхый, ошол Өзгөнгө ылайык өзүнүн архитектуралык жүзү бар да Өзгөнүн. Ошондой тарихте иштеп атышат. Мындан сырткары биз жанакы тротуарды дагы базар кылып алышкан да биздин
өзгөндүн жашоочулары десем кичине жаңылышып калат болушум керек. Негизинен ошо өзгөнгө жакын жайгашкан элдүү конуштардын тургундары баягы базардан орун таба албай калгандардын баары ошол тротуарды базар кылып алышкан. Аны элдин баары жакшы билет. Анан аны дагы ушул көчүрүп тазалоого аракет кылып буга дагы жетиштик. Андан сырткары ошол булардын көкөйүнө тийген, көздөрүнүн жоосун алган, постоянно ушу мындай бир ошолорго сын пикир айтып келген жанагы дом деп коет экен этаж үйлөрдү биякта. Ошо домдордун маңдайындагы мыйзамсыз курулуштар. Бул дагы чоң маселе болду өзгөн үчүн. Анын баары тең ошол баягы убактылуу берилген жерлерге мындай бир өзүм билемдик менен капиталдык курулуштарды куруп ийген биздин жарандар болгон. Ошонун баары ошол мыйзамсыз болуп келген. Элестетиңиз, жанагы благоустройствого берилген пузуунун жеринде же болбосо жашыл, кызыл линияларда ошол күркөлөрдү, ошол мыйзамсыз курулуштун баарын салып алып, анан кийин соода кылып келишкен. Мунун баарын бүгүнкү күндө алдырттык. 30га жакын мыйзамсыз курулушту бул боюнча өкмөттүн дагы чоң катуу атайын кабыл алган укук ченемдик актылары бар, токтомдору бар. Прокуратуранын дагы, генералдык прокуратуранын дагы катуу көзөмөлү бар. Өзүбүздүн райондун прокурору дагы ушул жаатта бизге талап коюп аткан, ошол күркөлөрдүн баарын тазалагыла деген. Негизи ошол эми мыйзамсыз курулуштарга өтүп калдыңыз. Негизи ошол биздин дагы берер турган суроолорубуз бар болчу мыйзамсыз курулуштар боюнча. Ооба, буга чейинки ошол сизге чейин иштеп кеткен шаар мэрлери дагы ошол мыйзамсыз курулуштарды иретке келтиребиз, шаарды иретке келтиребиз деп келишкен, бирок ишке пландарын жар салып келишкен, бирок иш жүзүнө ашкан эмес да. Азыр эми мына сизде ошол чын эле өзгөн шаарында мыйзамсыз курулуштар иретке келтирилип жатат дегенди көрүп билип жатып калабыз. Социалдык тармак аркылуу маалымат алып жатабыз. Бирок ошондо дагы суроо туулат да. Буга чейин айтылат ошол өзгөн шаарында мыйзамсыз курулуштарды иретке келтиребиз дегенде жана колунда бар ишкерлер же мүмкүнчүлүгү барлар пара берип ошол жумушту токтотуп коюшчу деп. Балким сизге да сунуштап жаткандар болгондур. Сунуштагандар дагы болду. Эми бул эфирден анын нерселерди айтыштын кажети жокко, бирок биздин позициябыз, кылалы деген ниетибиз эң негизгиси. Биз бу жерге бир нерсе пайда көрүп кетели деп келген жокмун. Айтайын дегеним, эмне үчүн биз бул суроону берип жатабыз? Себеби эл ичинде түшүнүк бар да. Мисалы ошол карапайым бир ишкердин мыйзамсыз болгон же кызыл тилкеден чыгып кеткен курулушу бузулуп, ошол эле учурда мисалы акча сунуштаганы мүмкүнчүлүгү бар же пара бергени мүмкүнчүлүгү бар ишкерлердин баягы курулушу бузулбай калат деген түшүнүктөр же сөздөр тарайт, ошондой нааразычылыктар болот, ошондон улам ушул суроо келет. Эми эл болгон жерде ошондой маселелерге аракеттер болду, конечно, бирок менин командам ушул ишти кылып аткан. Мен бир эле кишимин да. Мен аны жалгыз жасай албайм. Буга тийиштүү службалар бар. Ошол милдеткер, жоопкерчилиги бар службалар бар. Ал жерде кызматкерлер бар. Ошо албетте менин көзөмөлүмдүн астында катуу тартип талаптын натыйжасында ошолорду иштетип, ошолор тийиштүү милдетин аткарып, анан жанагы натыйжаларга чыктык. Буюрса азыр ушул бир 3-4 калды, алар менен ошол сүйлөшүү жолдору бар, жана дагы ушул соттошуу маселелери бар да. Ошондон кийин биз ошол жердеги Борбордук көчөдөгү мыйзамсыз курулушту толук мындай тазалаганга чыгабыз. Анан эми андан сырткары дагы жерлерибиз бар. Курулуш базары деген бар, больницанын жаңы деген бар. Ушул маселелерди дагы иретке келтирүү боюнча баягы мыйзамдын жообуна алып келүүгө дагы кыла турган иштерибиз да али алдыда да. Баары мыйзам чегинде болот буюрса дейли. Анан жана буга чейин сөз кылдык, жол боюнда тротуарга чыгып алган соодагерлер, жолдун сапаты, жолдогу автоунаа тыгындары дегенде эле өзгөн шаарын элестеткенде жанагы жер үстүнөн өтүүчү өтмөктү элестетебиз. Буга чейин ошол эми сиздин убакка чейин ал курулган, бирок мындай максатсыз эле курулган объекттердин бири болуп калды. Жана ошол эле учурда бирок каражат жагынан миллиондогон сом кетти деп айтылат. Анан мисалы азыр эми
ал мэр кызматтан кеткенде деле ошол атына наамына кара так болуп дагы деле унутулуп калган жок, айтылып кетип келе жатат да. Анан сиздин учуруңузда дагы мына ушундай бир канча акчаны чапчыган, бирок максатсыз курулуштар болуп калбайбы? Ооба, мен бүгүнкү күндө ошол мага чейинки жетекчилик, Өзгөн шаарынын жетекчилиги атайын бюджеттен акча кетирип 4 миллиондон ашык. Ошол нерсени мындай бир ниет менен ошол жерден эл баягы мындай коопсуз өтө турган шартты кыламын деген ниет менен жасаган да. Бирок иш жүзүндө бул ал маселе чыга алган жок. Анан бир экинчиси мунун мамлекеттик кабыл алуусу дагы болбой калган. Биз жана сөзүбүздө толук аякталбай жарнамага кезек берип койгон болчук. Жана эле максатсыз курулган, бирок миллион сом чыгымдалган мамлекеттик казынадан жер үстүнөн өтүүчү өтмөк боюнча өзүңүздүн пикириңизди жана сиз дагы ошол эмне себептен колдонулбай жатканы боюнча дагы билишимче маалымат алгансыз. Ошол боюнча мен эми аны көп чечмелеп айтпай эле коеюн деп чечип атам, себеби башка дагы айта турган маселелерибиз көбүрөөк болуп атат. Ал болсо эми ал өтмөктүн тагдырын ушу жакын араларда ушу чечип, аны бүгүнкү күндө пайдаланышымыз көп максатка ылайык эмес болуп калды. Бул боюнча тийиштүү документтерди кылып жасап, анан муну көчүрүү маселесин ойлонот окшойбуз. Демек, ал жерде өтмөктүн турганы өзү азыр зарылчылык жок. Ал пайдаланылбай атат. Аны алып эле коюш кажет болуп калды да. Алып башка жерге бүгүнкү күндө ошо 2 мектеп жакын жайгашкан жер бар. Ошол жерде окуучулардын нары бир жагына бер жагына өтүү проблемасы, коопсуз өтүү маселеси бар. Менимче балким ошол жака жылдырабыз деген ушундай пландын астында туруп атабыз. Муну сөзсүз түрдө биз кеңеш менен, коомчулук менен талкуулап, анан кийин ушундай ишке барат окшойбуз да. Убакыт көрсөтөт. Анан бизде көрөрмандардан аябай көп суроо келип жатат. Кезектеги суроо: саламатсыздарбы дейт. Өзгөн шаарында качан жаңы мектеп бала бакчалар курулат дейт. Маселен, Өзгөн шаарындагы Салижан Шарипов атындагы мектеп 600 орунга ылайыкташса дейт. Учурда 3000ден ашык окуучу билим алып жатат. 3 нөөмөт менен окуп жатышат экен. Бир күндүк баягы 2 нөөмөт болсо. Анан ошол боюнча сизден ошол жаңы мектептердеги эле бала бакчалардын курулушу дагы болобу, тартыштык чечилеби деген суроо. Жакшы суроо. Бу дагы ооба, аябай муктаж. Өзгөн шаарында бир эле мектепте 3000денге жакын бала, кээ бир мектептерибизде 3 смена болуп окуп аткан шарттар бар. Бирок ошол биздин баягы аракетибиздин натыйжасында буга дейин чечилбей келген бир мектепти чечтик жаңы Өзгөн шаарчасында. Бул уже быйыл башталды. Азыр пландоо, анан кийин долбоорлоо иштерине мамлекеттик курулуш агенттигинен 1 миллион акча бөлүнүп, ошол иш кетти. Эмдиги жылы уже котлованы казылат. Быйыл ушу вложение, эгерде капиталдык салымдар беренесине кошумча мамлекетке төлөмдөр суммасы көбөйө турган болсо, балким быйыл ошол котлованын же болбосо фундаментине казуу иштери жүрүшү мүмкүн. Бул мамлекет тарабынан. Анан эми өзүбүз азыр ушул айдын ичинде бир бала бакчанын курулушун баштаганы туруп атабыз. Биз ушу бир ай мурун өзүбүздүн бюджеттин эсебинен 25 миллион сомдук бир 75 орундук бала бакчаны тапшырдык эле. Азыр болсо ошо экинчисин дагы бир бала бакчаны баштоонун алдында турабыз. Бул ушу бир айдын тегерегинде баштайбыз, куруп баштайбыз өзүбүздүн акча менен. Ошондо муктаждык 100%га чечилеби? Жок, чечилбейт, конечно. Бул Өзгөндүн шаарынын шартында, мисалы үчүн Өзгөн району боюнча муктаждык бир район боюнча 20% камсыз болгон болсо, мектептер менен, балдар бакчалар менен, Өзгөн шартында мындан да начар да 17% болгону. Өлкө башчысы айтып атат да, жок дегенде 50%ге жеткиришибиз керек камсыздыкты
таңсыздыкты деп атат да, туурабы? Анан анын фонунда бизде аябай эле муктаждык болуп атат да, төмөн болуп атат. Но ошого караштан ушуга басым жасап, мен келгени бир садикти бүтүрүп бердик 75-ке, и дагы бир садикти жанагы мамлекеттик, анан жеке ишкерлик партнерство деген менен чечип, мына жакында бул дагы 50 местал муну ачабыз, а бирөөнү курган атабыз. Жанагы мектепти сүйлөшүп уже к вложенияга кирди. Дагы бир мектебиз, ушу 9 гектар деген жер бар, Жаңги Хаят деген жерде. Ошол жерде курулуш долбоорлоо иштерин, жер маселесин чечүү иштери азыр район администрация менен чечип, ушу тийиштүү кагаздары даярдалып атат. Бул экинчи мектеп. Ушул жылга үлгүрөбүзбү, үлгүрбөйбүзбү, бирок быйыл жерлерин чечсек, кийинчи жылга акча каражатын табуу маселесин чечебиз деген ойдомун. Ушуну менен бул кичине бир абалды кескин кичине жакшыртууга мүмкүнчүлүк шарт болот да. Анан эми өзгөн жанатан бери ошол өзгөн шаарын өнүктүрүү маселеси болуп аткандан кийин бир чети өзгөн шаары ооба өнүксүн. Эмне үчүн өнүксүн? Анткени бул өзгөн шаары тарыхый шаар, туристтерди тарта турган, ошонун эсебинен бюджетин көбөйтө турган, мүмкүнчүлүгү бар шаар дейли. Анан негизи ошол потенциалы дагы ал жактан жогору. Анан негизи бюджет туристтерди тартуу маселеси кандай болуп атат? Мисалы жылына канча өзгөн шаарына биз туристтерди тартып келип жатабыз? Жана эгерде мындай көрсөткүч төмөн болсо, эмне үчүн мисалы туристтерди тартуу боюнча? Эми ооба, бул эл аралык ЮНЕСКО коомчулугу өзгөн шаарын таанып, ага карата болгон мамилеси да күч. Анан ушул жаатта ушул биздин дагы күч аракеттери менен туристтик потенциалы бар шаарды мындай коомчулукка жалпы республиканын масштабында көтөрүү максатында бир долбоорду защита кылдык эле Аристен. Ал көлөмү 4,5 миллион доллар. Бул долбоордун негизинде эмне болушу мүмкүн? Биздин ушул кире бериш болгон, чоң дарбаза болгон өзгөн шаардык стадиону менен тынчтык паркы реконструкция болот. Анын ичинде бүтүндөй жолдору, благоустройствосу, тапан-таш, асфальт жолдору, анын ичиндеги ушул туристтерге ыңгайлуу шарттар, элементардык жанакы санузел, туалеттер, административдик зданиялар, мындай бир эс алуу бактары, ушул жанакы бери жактан караганда ошол өзү бир мындай бир сепил сыяктуу шаар да. Ошонун жана категориясы деп коебуз. Кыйшык көрүнүп турган жердин баарына ошол турбопроводдор менен, капелдик орошение менен ошол жерге резервуар орнотуп, суу топтоп, анан кийин сугаруу системасын кылуу пландашып, мына тендерге кетип атат. Өткөндө тендерге мындай жеңүүчү чыкпай, бул тендер кайра берүүгө душар болдук. Ошон менен кийинки аптада тендердин жеңүүчүсү аныкталса, ушул 4,5 миллион доллардын 2 миллион бир канча миңи ишке курулуш иши башталат. Ал стадион парктан сырткары ошол жанагы биздин мунара турган жерде дагы музей комплекс түшөт да. Ошол 2 миллион доллардын тегерегинде. Ал ошол жанакы биздин музейдин ичинде мунара турган, мавзолей турган жакта дагы бир мындай бир реконструкция иштери, жолдорлор, маршруттар, археологиялык мындай турист келип көргүдөй кылып, ошол мурунку кылымдагы курулуштагы эмнелер болгон дегенде кызыктуураак бир жайлар салынат. Жалпысынан канча турист келет өзгөн шаарына? Бир мындай бир такталбаган маалыматтардын негизинде 500 миң деген деп эсептеген цифраларды айтып жүрүп атышат. Бул цифра ошондо жакшы көрсөткүчпү же орто деп баалайбызбы? Жок, эми бул орто. Мунун санын миллионго жеткириш керек да. Ошондо бул балким бир мындай бир
жакшы көрсөтүштөргө. Анан келген киши дагы маалыматты бир мындай бир заманбап, жакшы бүгүнкү оборудование, технологиянын пайдалануу жолу менен алса, жанагындай IT технологиялары менен жеңилирээк болот да. Бүтүндөй аалам, дүйнө жүзүндө мындай туризмдеги маалымат алуу, тарыхый маалыматтарды алуу уже санариптешип кетти го. Биздики дагы ошондой деңгээлге чыгышыбыз керек да. Жана ошого болгон аракеттер, санариптештирүү жумуштары боюнча маалымат бөлүшөйүн депчи, Өзгөн шаарында аткарылып чыккан. Ал боюнча да азыр кошуп өтсөңүз. Мына сөздү жыйынтыктап атып, мен ушу биздин жалпы көрөрмандарга айткым келип атат да, мынакей өлкө башчысы президенттин жеке көзөмөлү тапшырмасы, анан бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы экономикалык абал, Өзгөн шаарында цифралар менен айта турган болсок, мына Өзгөн шаарынын өнүктүрүүдө бүгүнкү күндө 1 миллиард 700 миллион сом акча иштеп атат. Ал кайсыл акча? Ал жанагы биз айтып аткан 11 миллион евроны айтсак, бул 1 миллиардтын тегерегиндеги сомго которсок, туурабы? Анан жанагы мен азыркы айтып аткан 4,5 миллион доллар дагы бул 400-500 миңдин миллион сомдун тегерегинде акча. Өзүбүздүн бюджет бир 200 миллион болсо, 180-200 миллион болсо, кошкондо 1 миллиард 700 миллион болуп атат да. Андан сырткары мынакей Минтранс тарабынан да бизге жардам иретинде ушу биздин жеке бир улам кайрылып атып, Кошкоргон көчөсүнүн асфальты бул дагы бир 20 миллион тегерегинде. Жанакы генпланга кетип аткан акчаны дагы биз ошо аркасынан кайрылып кайра сурап атып, 13,5 миллион дагы бул Өзгөн үчүн иш болуп атат да. Ушунун баары бюджеттен сырткары келген акчалар. Анан дагы бир 3 километр тротуарды Минтранс аркылуу сүйлөшүп, алар дагы ушу жардам берүү ниетин билгизип, аны жасап берген атат. Бу дагы ушул Өзгөн шаарынын жалпы өнүгүш ГВТ кесиптерин архитектуралык өзгөчөлүктөрүн жакшыртканга чоң экономикалык көрсөткүч да. Мен ушинтип айтат элем, буюрса ушул аракеттерибиз ишке ушул кийинки жылдын аягына чейин уже бүтүп кала турган болсок, көзгө көрүнүп калат деген да. Таза суу бүтүп калат, арис бүтүп калат, канализация бүтүп калат. Туристтерди тартып калабыз, Туристтерди тартып калабыз. Базарды базарды оңдоп алабыз деген оюбуз бар. Эң негизгиси да бир долбоор, чоң долбоорлордун бири. Бул санарип бизде. Санарип боюнча маалыматым бар дедиңиз элек. Өзгөн шаарындагы өзгөчө кандай жумуштар аткарылып жатат? Санариптештирилип канча пайызга бүттү шаар? Ооба. Жакшы суроо. Айтайын деген дагы ниетим бар эле. Санарип бүтүндөй Кыргызстанда жүрүп атат. Анын пайыздык көрсөткүчтөрүн айта турган болсок, Өзгөн шаарында дагы ушул санарип маселеси мынау элдин саны боюнча 80%-тен аштык. Кожолуктун саны боюнча, юр физ лицолордун каттоосу боюнча бир 90% пайыздан аштык да. Анан эми маселе ал санарипке киргизген маселе эмес, бирок биз азыр ошол санарипти катталган биздин элдин жашоочулардын санын пайдаланып, такталган маалыматтар менен төлөм системасын жолго коелу деп атат. Бул деген эмне деген сөз? Бул биз азыр келишим түзүп, бүгүн ушул убакыттарда биз баягы тестовый режимде иштеп аттык эле, азыр уже мындай рабочий режимге чыгып баштадык, иш жумушка. Ал деген сөз биз мына жалпы төлөмдөр бар го, налог төлөмдөрү, транспорт налогу бизге жергиликтүү бийликке түшөт 100%, 100%. Жер налогу бизге түшөт. Андан сырткары мына төлөмдөр бар, сууга төлөмдөр бар, жанагы таштандыга төлөмдөр бар, коммуналдык, ушул төлөмдөрдүн баарын биз автоматташтырып атабыз. Автоматташтырганды негиз катары ошол санариптин базасына алып атабыз. Ошол жерде тизмектелген адамдын саны, кожолуктун саны,
коммерциялык ишкерлик чөйрө бүт баары катталган да. Ушунун баарын ошол санариптте тизмектешкен. Ошону алып туруп биз төлөмдөрдү ошол жана коюлган тарифтердин негизинде автоматташтырып атайын программа иштелип чыкты. Буну бизди иштеп берген ушу тендердин утуучусу болуп Бишкек шаарындагы ошо IT технологиясындагы мындай бир жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткөн программа түзгөнгө уже жетишип калган Оймо Билинг деген мындай бир фирма бар экен. Ушулар менен биз келишим түзүп, алар бизге программаны иштеп бүтүштү. Бүгүн ушу тестовый режимден рабочий режимге чыктык. Жакын арада биз райондо презентация кылабыз, андан кийин областта презентация кылабыз, анан республика өкмөткө чейин барып презентациялайбыз деп атам. Бул деген биздин Акылбек Сөнбекович айтып аткан жанакы 600 миллиард бюджетти айтып атпайбы? Ошол мындай бир воочу, мындай бир натурасында жыйноо деген, анан ал жерде бул төлөмдөрдөн качып төлөбөй калам, ар кандай жолдор менен коррупциялык бирөө кирип тигиндей мындай болуп деген маселе ушул убакка чейин жашап келет да. Биз ушундай маселелердин баары четке калып, анын баары тең ушул санарип технологиясын пайдалануу жанагы биздин программанын негизинде баары тең так болуп калат да. Бул деген сөз ашса керек өз кезегинде. Жөнөкөй пример айтайын, мынакей тазалыкта бизде мисалы үчүн 65 000 жараныбыз жашаган Өзгөн шаарында 22 000 жаран төлөйт. Калганы каякта деген суроо чыгат да. Ушуну сууну да айтып көрөлү. Мисалы үчүн сууда дагы 65 000 киши суу ичет болуш керек десек, ал жерде болгону 30 000 киши сууга төлөмдөрдү төлөйт. Буюрса жакшы көрсөткүчтөргө Өзгөн шаары жакшы иш аракеттерге аракет жасап атыптыр. Эң негизгиси мына санариптин Оймонун негизинде биз бюджетибизди чоңойтобуз, өстүртөбүз. Буюрса өсөт. Эми аябай көп маалыматтарды баарын угуп отура берсек болмок, бирок тилекке каршы бизге дагы мындай ченелген убакыт берилген, азыр өз соңуна жетип калды. Ошондуктан сизге баягы мындай негизги суроолорго болсо дагы жооп алып алдык деген ойдобуз. Анан келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели, биз 1 саат бою Өзгөн шаарынын өнүктүрүү маселеси боюнча кала башчысы Дамир Моңолдоров менен маек курдук. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Биз трибунанын кийинки чыгарылыштарынан жолугушабыз. Саламатта болуңуздар.